Assalamu alaikum, rahmatullahi ve berekatuh. Казинонун чык чатагы боюнча кайра сүйлөөнү туура келип атат. Биз 2000-жылы шайланган экинчи чакырылышта депутаттар тыюу салган элек казинолорго. Ошондо мен таң калганым, чынчыл биздин коммунисттер акча таратып, кайра иштетели деп туруп, депутаттар акча таратып, анан кийин казиного кайра уруксат алып беришкен. 5-ci çakırışta Törebe Hacı baş bolup turup, biz 30 депутат мыйзам долбоорун киргизип, расмий түрдө казинолорго, кийин букмекер контораларга тыюу салган элек. Арадан бир жыл өтпөдү билбейм, бирок кайра эле ушу мыйзамдуу жол менен казино уруксат берели деп депутаттар да чыкты, өкмөт мүчөлөрү да чыкты, даже премьер-министр да чыкты. Ошол кездеги биз ага каршы турдук. Бирок азыр мага жогорку кеңеш биринчи окууда кабыл алганы мени таң калтырбайт. Анткени мен ишенем, ошол эле эки жол акча чогулткан казинонун ээлери, анын ичинде бир экөө эле кыргыз, калгандары Корея улутунда ушу кайра эле акча топтоп, ушу депутаттарга, өкмөткө таратышы мүмкүн. Мен муну ыктымал деп атам. Ошондуктан ушу улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек энем, мен сага ишенем. Ушу бир экөөнү эле эзип туруп сурасаң, ошо каяктан акча келип атат, ким казинону түртүп атат билинип калат. Бул аркасында чоң мафия, чоң акча турганына мен ынанам. Ошондуктан казиного жол бербейли. Бул Кудай да кечирбейт, кийинки муун да кечирбейт. Канча инсандардын, канча үй бүлөлөрдүн тагдыры сынат, канча аялдар, канча балдар бактысыз болот. Ошондуктан жол бербейли казиного. 5-ci чакырылышта Төрөбай Ажы баш болуп туруп, 30 депутат казиного алгач, анан кийин букмекер контораларга тыюу салган боюнча мыйзамды сунуштап, аны өткөрүп, канча каршылыкка карабай, анан эми мына элдин талабы канааттандырылды, эми мындай арам нерсеге жол жок деп туруп сүйүнүп жатсак, бир жыл өткөндөн кийин эле кайра акча сунушталышты баштады. Мен да чакырышты. Айтты, ажеке дейт, сизде депутаттар кулак салат дейт. Мына акча дейт, ай бирине таратып чыгасыз дейт, өзүңүздүн ойлоңузда болот дейт. Жакшы тааныш бизнесмен бала эле. Мен айттым, жок дедим. Мен андай ыплас ишке бара албайм. Эч ким билбейт го дейт. Мен айттым, наоборот дедим. Эң биринчи меники билинип калат. Анткени өбүсүндө менин түз жетекчим турат, Алла Таала. Алла жашырын түрдө берсем да көрүп турат. Ошондуктан мен бара алам мындай арам ишке. Анткени акырет күнү мен кантип жооп берем? Айтат да, Хажы, сен себепчи болдуң кайра казино иштегенге деп акчаны алып койгон. Өтө эле көп акча сунушталган. Ошондон кийин ал таарынып бизнесмен. Ушунга чейин мамилебиз жок. Азыр да мен ишенем. Ушу казино иштетем дегендер акча чогултуп, мына мисалы мен билем ушул 2000-жылдардын башында казино кайра уруксат алабыз дегенде казинону иштетип аткан, анан тыюуга учурагандар ай бири $100,000 чогултуп, бир адамга берген экен, депутатка тарататсын деп. Мен айтып аткан жана мисал. Ошондо да казино ачам дегендер топтоп акчаны ушу кыргыз казиночуга берип, өзү жалаң эле Корея улутунда экен. Бир экөө эле кыргыз улутунда. Ошого айткан экен, мына сен акчаны берип, кайра уруксат алдырып бер деп туруп. Азыр да мен ишенем, акча чогулуп, ушу акча таратышып атат деп туруп. Ошон үчүн казинону ачабыз дегендер көбөйүп атат. Депутаттардын арасында, өкмөттүн арасында, президенттин аппаратынын арасында. Ошондуктан мен сага ишенем, камчыйнем. Улуттук коопсуздук комитет ушу бир экөөнү чуксаңар эле ким акча чогултуп, ким таратып атат билинип калат. Бул арам ишке жол бербегиле. Меселеди ажекеңер, агаңар катарында суранам. Өтө эле кыйын болот кийин муну жабыш. Анан ушунча тагдырлар, анын ичинде бир эле жеке адамдардын тагдыры эмес, үй бүлөлөр ушунча тагдырлары бузулат, ажырашат, өзүнө кол салгандары болот.